Ассаламу алейкум достор, туугандар. Могу кадимки эле жер айдоочу трактор биздин Жалал-Абад областындагы Сузак районундагы Октябрьский айылында жергиликтүү тургундар, жаштар мына момундай трактор менен кадимки дары чачкан трактор. Ушу менен момундай айылдарды дезинфекция кылып атышат. Балдардан Алла разы болсун. Элдин ден соолугу үчүн, элдин сак саламаттыгы үчүн мына ушундай балдар кызмат кылышат иншалла. Караңыздарчы, бул чачып атканда эки жака жайла чачылып, көчөнүн бардын үйлөргө чейин алып кетет экен. Мына көчөнү кадимдей момундай ындаштырып атат, көрүп атасыздар. Мына ушундай балдар агаларыбыз айылда, айылдын элдин ден соолугу сак саламаты үчүн кызмат кылып атат иншалла. Азыр мектепти дезинфекция кылат. Урматтуу мекендештер, мынакей айылдагы мектептерди, мектептин жанында жайгашкан садиктерди мындай дезинфекция кылып атат. Айылдарды ар бир көчөлөрүн дезинфекция кылып атышат мынакей. Карала кадимгидей мынакей. Чыгып атканын көрүп атасыздарбы? Урматтуу туугандар, ар бир адам өзүнө алдын ала сак болуш керек экен. Биздин айылдын жаштары, агаларыбыз, бир туугандарыбыз айыл элинин ден соолугу үчүн, сак саламаттыгы үчүн күнү түнү кызмат кылып атышат. Күнү түнү ушул хлор издеп, жидкий хлор издеп, дезинфекция кыла турган ошондой материалдарын издешип, табышып, балдар момундай Октябрьский айылынын жаштары мына ушундай айыл өкмөттү же өкмөттү качан жардам болот деп эле карап отура бербестен момундай материально, морально жардам беришип, продукт азык-түлүк жагынан муктаждарга, бир нече үй бүлөлөргө жардам берип, эми болсо момундай айылдарды дезинфекция кылып атышат. Алла разы болсун ушул агалардан. Аллах таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Мен бүткөн мектеп, мен окуп, 11 жыл окуп, чоңойгон мектеп. Мол жаңы мектеп эмес. Мына жанындагы эски мектеп. Ушул мектептен 11 жыл окуп бүттүм элем. Тетигинде варата турат. Мына ушул варата, бул эмес, нар жакта. Ошол варатадан кирип чыгып, ушул жерде 11 жыл билим алып, сабак алып, ушул жерде сабак өтүп, жаштыгыбыз ушул жерде өткөн. Урматтуу мекендештер, Алла разы болсун айыл жаштарынан. Урматтуу достор, биздин айылда аяк баш менен жалпысынан бир 30дан ашык көчө бар. Ар бир көчөлөргө мына ушинтип азыркы трактор менен, буга чейин портерлер менен колмо-кол дезинфекция кылып, балдар 3 күндөн бери тынбай иш кылып атышат. Алла разы болсун. Ар бириңиздер мына ушундай өзүңүздөрдүн элиңиздер үчүн кызмат кылууну Аллах таалам насип эткен болсун иншалла.